Так, үчүнчү, Баткен облусунун Баткен району менен, так, тургула альбомду кийин көрсөтөсүңөр. Камиль Абдыразаковна. Камиль Абдыразаковна, кийин көрөсүңөр деп. Тургулачы, азыр зычу кылбай. Любой момент келип көрөсүңөр эми. Так. Үчүнчү, урматтуу туугандар, Баткен облусунун Баткен району менен Сагдия облусунун Исфара районунун ортосундагы туташ эмес, Чересополосный участокторду өз ара жөнгө салууга жетиштик. Натыйжада Баткен району Достук айылы 91 гектар жер, 91 гектар жер, Анын ичинен 35 гектары калктуу конуш жана жер үлүштөрү, калган 58 гектар жери жайыт жерлер. Мазаиттин жери 8,3 га, Көктерек айылы 17,5 га, Таштымшык айылы 20,11 га, жана Тумбу участогунан 5 га жер үлүштөрү, жалпы аянты 141,9 га Тажик Республикасына калтырылып жазылды. Мен муну дагы бир салып кеткен, калтырылып жазылгандарды биринчи көрсөтөйүн, анан бизге алгандарды көрсөтөм. Давай, башынан баштагыла. Достук. Так, Достук айылы биринчи кеттат. Кана Достук айылы? Мына Достук айылы туугандар. Мына Достук айылы, мунун общий 91 гектар жер, так, 91 гектар жерден 35 гектар турак жайлар жайгашкан, 71 үй участокко бөлүнгөн, бирок 71 адам, то есть кожолук жашабайт ал жерде. Где-то бир, эми айылда эми бул жер ар түрдүү болуп жатат. Кеде 30 адам 30 үй бүлө жашап калат, кеде 40 үй бүлө жашап калат, кеде 20 үй бүлө жашап калат. 30-40 үй бүлөнүн тегерени жашайт постоянно. Так, 91 гектар жер. Муну биз полный толук бойдон тажик тарапка өткүзүп бердик. Себеби, мунун бир себеби бар. Себеби сууну булар Достук айылы тажик тараптан алып ичет. Тажик тараптан алып ичет. Толук бойдон. То есть зависимость от них полностью. Эртең, эгерде бул айыл Достук айылы боюнча мен кеңирээк айтып берейин. Эгерде Достук айылды биз өткүзүп бербей өзүбүздө калтыра турган болсок, анда чегара мындай кетмек тагын. Так, моундай болуп калмак. Анан могул жер полностью зым тор менен тосулмак. И так тосулат да, тосулду дейли. Өзүбүздө калганда. Анан Достук айылы жакынкы Кызыл Бел айылына чейин 20 километр, Кызыл Бел аркылуу же болбосо бер жак менен аркылуу Баткенге чейин 30 километр. Булар ошол жердеги 30-40 үй бүлө, постоянно жашаган 30-40 үй бүлө. Тажик тарапка уже өтө албайт, доступ жок, потому что биз бул жерди толук жабабыз. Анан кийин булар постоянно Кызыл Белге катташ керек. Же постоянно эмеге Баткенге катташ керек. Адамдарга бул жерде жашоо кийинки муундарга оор болуп калмак. Себеби, урматтуу туугандар, суу дагы тажиктерден алынат. Бүгүнкү күндө эмне болду Достук айылы? Бүгүнкү күндө Достук айылы Баткендин чегине кайсы жер эле? Четбулак. Баткендин четине Четбулак деген жерден жер бердик аларга. 10 сотук үй салып алганга, бул жерде үйдүн биз документтерин көрдүк, ар бир үйлөрдө ар түрдүү экен. Кээ бир үйдө 5 сотуктан экен, кээ бир үйдө 7 сотук экен, кээ бир жерде 8 сотугу бар экен, 10 сотуктан дагы бар экен. Бирок биз эмне кылдык? Биз ар бир үйгө 71 үйгө жашабаган адамдарга дагы, бирок ошол жерде кожолугу бар адамдарга Четбулактан Баткендин чекесинен 10 сотуктан үй курууга жер бердик. То есть 10 сотуктан жер бердик, ал жерге мамлекет зыңкыйтып үйдү салып беребиз. Бул бир. Экинчи, ошол үйдүн жанынан дагы 10 сотук бердик. Дополнительный, эми бул кийинки бала чакаңа салып аласыңар, өзүңөр кийин салып аласыңар деп дагы 10 сотук бердик. Плюс дагы 10 сотуктан, 9 сотуктан Кызыл Белден баягы айыл чарбасына иштетүү боюнча үлүш жер бердик. Ошентип почти 30 сотуктан жер бердик ар бирине. Эми булар да туура айтыш керек. Эми ар бирибизде туулуп өскөн жерибиз бар. Киндик канган жерибиз бар. Ата-энелерибиз көмүлгөн мүрзөлөрүбүз бар. Бирок ошого карабастан туугандар, азыркы жашап аткандарга бул бир аз мындай психологически кыйыныраак болушу мүмкүн. Аларга деле экономически кыйын болбойт. Психологически кыйыныраак болушу мүмкүн. Себеби ошол жерде туулуп өстү, өзүнүн айылын таштап чыгып кетип атат, ушундай. Бирок кийинки муундардын келечегине бул эң жакшы нерсе болот.
Себеби кийинки төрөлө турган достуктун балдары эми чет булакта төрөлөт, Баткендин чекесинде. Эми аларга шарттар болот. Окууга, жашоого шаардын жанында болот. То есть кийинки муундарга эң жакшы болот. Эгер биз ушул бойдон калтырып кое турган болсок, өткөндө бир журналисттин эмесин көрүп калдым, бир 20 окуучу окуйт экен мектепте деп атат. 30 окуучу окуйт экен деп атат. Ошондуктан аз туруп тур, Бактияр, сүйлөйсүң, мен сүйлөп өтөйүн. Ошондуктан, урматтуу туугандар, мен ойлоймун, биз достук айылын эң туура чечим кабыл алдык. Азыр кайсыл бир деңгээлде, дагы бир жолу айтайын, ошол жерде жашаган адамдар, мына биздин возрасттагы туулуп өсүп ушул жерде жашап калган адамдар ич ачышы мүмкүн. Достук айылыбыз калып кетти да депчи. Бирок кийинки муундарга бул эң сонун шарт түзүлдү. Төрөлө турган, азыр төрөлүп жашап аткан адамдарга эң сонун шарт түзүлдү, туугандар. Биз ушунусун да ойлодук. Биз чечим кабыл алганда бүгүнкү эле убакытка ылайыктуу эмес, кийинки убактарга, кийинки муундарыбызга ылайыктуу чечимдерди кабыл алышыбыз керек деп эсептейбиз. Мазаиттин жерин 8,13 гектар жерди берилди. Көрсөтүңүзчү. Мына Мазаиттин жерин бердик, туугандар. Себеби Мазаиттин жери мына Ходжайлы айылынын ортосунда калып кеткен. Жанагыда анклав болуп. Бул жерде биз адамдар, мен таблицаны алып алайынчы. Адамдар жашайт беле, же жашабайт беле? Жакшы эсимде жок. Мазаиттин жеринде жашабайт беле? Бар беле? Азыр канча үй бүлө бар экен, мен айтып коеюнчу. Таблицада жазылган. Мазаиттин жеринде бизде 17 турак үй болгон экен. Мына. Мазаиттин жеринде 17 турак үй болгон экен. Мына Мазаиттин жеринде. Бирок булар кирип чыгышы Кыргызстанга барып келиши өтө кыйын болгондо, ошондон Мазаиттин жерин бердик. Бул бир. Андан кийин Көктерек айылы 17,5 гектар жер. Көктерек. Мына Көктерек айылы 17,5 гектар жер, бул нак тигилердин ортосунда калып кеткен. Бул жерден жол өтөт, мына бул эмеге жанагы Исфарага кеткен жол, мына бул жол менен келип туруп Ходжалы эмеге Варху кеткен жол, мына. Бул жерде Көктерекке өткөндө мен комиссия жөнөттүм, барып келиши деп жөнөтсөм, бул жерде дагы Көктеректе дагы 17 үй бар экен, бирок адамдар почти жашабайт экен. Биз барганда гана дейт, комиссиянын мүчөлөрү дейт, биз барганда гана келип калды 3-4 үйдөн дейт. Так, атак бардык үйлөр пустой жөнүнө турат. Бул жерде дагы бизге эч кандай пайдасы жок, буларга бердик. Андан кийин Мазаиттин Көктерек Таштумшук 20 гектар жер. 20 гектар жер. Мына Таштумшук. Туугандар, бул жер 20 гектар деп аталат. Бирок на самом деле бул тигилер орто жерде калып кеткен, бул жерде дагы айылдарда бүт эч ким калган эмес. Таштумшукта негизден 59 үй болуш керек эле. Бул жерлер сатылып, берилип, таштап чыгып кетип, отуруп кыргыздар бул жерде почти калган эмес. Соседтери, мына коңшулары, берки тажик туугандары болгон, алар менен уруш талаш постоянно, кичинелик конфликт болсо да үйлөрүн өрттөйт, ызы чуу болот, бала чакаларын уруп коет, чаап коет. Анан бул жерде адамдар тажаганда чийип кетишкен. Көпчүлүгү сатып чийип кеткендери бар, таштап чийип кеткендери бар. Бирок биз ушул жерде 20 гектар жерди кайрадан восстановить эттик. Биз айттык, таштап чыгып кетсе дагы 91-жылдан бери, сатып кетсе дагы бар бул кыргыздын жери. 20 гектар жерди бизге восстановить этип бересиңер деп. 20 гектардан бүгүнкү күндө на самом деле калганы бир канча калды экен эле? 5 гектардай эле жер калган. Калганын баардыгын уже тажиктер ээлеп алып жашап атышат уже. Ошо мурдагы губернаторлордун ордунда болгон ушул нерсе. Ким губернатор болсо эсте тутуп алсын. Так, ошо мурдагы губернаторлор, мурда жетекчилердин маалында ошол жердеги элдерди карабастан, элдерди коргобостон, ошо элдердин бардыгы кыйналып, кысталып ошол жерде жашай албай, кысымга чыдабай таштап кеткен, же болбосо сатып кеткен, же болбосо чыгып кеткен жөн эле. Ошентип отуруп 5 гектар эле жерибиз калган. А на самом деле бизде 20 гектар жерибиз бар эле. Бирок биз, урматтуу туугандар, депутаттар, 20 гектар жерди восстановить эттик. 20 гектар деп өткүзүп бердик аларгачы. 5 гектар деп өткүзүп берген жокпуз. Алардын адамдары жашап аткан жерлерди дагы биздин жерлер булар деп өткүзүп бердик. 20 гектар менен өткүзүп бердик. Так, кийинкиси Тумба участогунда 5 гектар үлүш жери. Тумба. Мына Тумбада, мына жерлер беле? Мына жерлер, мына жерлер.
Bunu oldu bilesizler. Bu yerde Daça degen bizim yerimiz var. Buna Daça degen yerimiz var. Bunu ol yerdeki bular bizden ülüş yerler. Tumba degen ülüş yerlerimiz var ale. Bu Aksay elinden ülüş yerleri olçu 5 hektar yer. Bularda da biz bulardan bir jagынан bular surandı, ikinci jagынан biz dele karadık, başka jaktan alabız dep, başka jakşı жерден alabız dep ümit менен berdik. Sebebi degende бул мындай жолдун боюндагы кооптуу деген маселеде мына чегара бизде бу жерден өтүп атат. Уже чегаранын ичинде калып кетип атат да булчу мына булардын жолу бар мына жерде. Мына жолу бар, Ходжалова кеткен жол мына бул. Мына жол монтип келет да, Ходжаловдан келип туруп, мондай отуруп, буяктан Аксайга кирип, ана барып өтүп кеткен жол эле, эски жол мына. Ушу жолду, ошон үчүн 5 гектар жерди биз буларга бердик. Так, эми кайерден алганыбызды азыр айтып берем силерге. Ошентип отуруп, биз жалпы аянты 141,9 га Тажик Республикасына калтырылып жазылды. 141,9 гектар жер Тажиктерге калтырылып жазылды. Бу кайсыл жерлер? Дагы бир жолу айтып коеюн. Достук айылы 91 гектар, Мазаиттин жери 8,13 гектар, Көктөрөк айылы 17,5 гектар, Таштумшук айылы 20,11 гектар, жана Тумба участогунда 5 гектар үлүш жерлери. 141,9 Тажик Республика калтырып жазылды. Эми биз анын ордуна каяктан алдык? Муну да карап туруңуздар, урматтуу депутаттар. Анын ордуна Исфара районунун Саманион айылын алдык, толук бойдон 18,14 гектар. Көрсөткүлө. Мына 19,14 гектар жер мына. Мына бул суунун берки бетинен алдык мына. Муну алдык. Так, бул айыл, булардын айылы. Мына Көкташ айылы менен эле чабышып тытышып эле жатчу, билесиңер да мына. Муну алдык. Муну андан кийин Дахма айылынын бир бөлүгү деп коет мына. Дахманын бир бөлүгү деп коет. 3,11 гектар жер алдык. Бул да ушулар жашашчу. Бу жерде да жашашчу, бу жерде жашашчу. Бул эки айылды тең биз алдык булардан. Так, Ходжайлоо айылынын бир бөлүгү 21,5 гектар жер мына. Муну ол жерде алдык. Ходжайлоо айылынын ушул жерде мына биздин мына кыргыздар мына 3 айылында кошулуп кетет кийин. 3 айылына кошулган 21,15 гектар жер да. Говсуфар участогунан 2,17 га. Говсуфар кана? Мына болбу? Ошол мына. Мына Говсуфар. Мына ушундан 2,17 га алдык. Миңбулак участогунан 42 гектар бакт алдык мына. Миңбулактан 42 гектар бакт алдык. Буга дагы бул жерде өрүк багы бар. Муну местныйлар жакшы билишет. Мына Миңбулактыктар жакшы билет. Миңбулакка кошулуп кетет да кийинчи. Так, Латкон участогунан бир бөлүгүнөн 55 гектар алдык. Мына могул жерден, мына 85-тин ичиндеби бул, 85-тин ичинде ушул жерден биз 55 гектар жерди алдык Лаккондон. Суулуу жерден алдык, Суулуу жерден Лаккон участогунан алдык. Так. Анан ошентип отуруп 141,9 гектар жердин ордуна 142,17 га жер алдык. 80 сотук көбүрөөк алыппыз. Бул жерде. Шундай. Ушинтип алдык. Себеби дегенде, муну кайтарып баягы Көкташ жакты кайтарган эле полностью. Туугандар, муну бул жерлерди биз мындан ары эффективдүү бул тажиктердин территориясынын арасында эффективдүү пайдалана албайт элек булардычы. Биз буларга элди жашата албайт элек. Айтып атпаймынбы, бул жерде 21 гектар жерден мына 20 мунун жанбай калды го, өчүп калды. Батарейкасы өлдү мунунчу. Батарейкасы отурду. Мына 21 гектар жерден 5 гектар жер калган. Батарейка алмаштыргыла. 21 гектар жерден 5 гектар жер калган. Мына бул Мазаиттин жери мына ортодо турат. Көктеректи көрүп атасыңар. Ушулардын бардыгын биз буларга өткүзүп бердик. Себеби бул жер баягы чересе полосный болуп калган. Бул жерде жашоого кыйын болуп калган. Бирок мунун ордуна биз кайрадан жерлерди алдык. Туугандар. Бул жерде болсо мына бул жерлердин бардыгына компенсация менен жерлерди алдык. Жөн эле өткүзүп берип койгон жокпуз. Бир дагы сотук жерди, бир дагы метр жерди жөн бербейм деген мен ушундай айтканмын. Мына ушул аягына чейин турабыз. Бир сотук жерди жөн берген жокпуз. Жана бербейбиз дагы. Мына бул комиссияга рахмат айтыш керек. Түшүндүңөр, эми дальше идем. Суроолор болсо айткыла. Жооп берүүгө даярбыз. Суроо жок болсо кеттик дальше.
Да, 30 достуктагы жерлер боюнча. Жок, анан айтам да, мына айтам, токтоп турсаңыз. Андан сырткары Достук айылындагы жаңы салынган үйлөргө компенсация катарында 30 га сулуу жер Тажикстандын Даккон участкасынан алынды. Урматтуу туугандар, бул эмне болду? Муну көп айтып атышат, кантип алып алдыңар деп. Мындай болуп атат. Мына биздин Достукта биз жаңы үйлөрдү салганбыз, билесиңер, жаңы үйлөр салганбыз. Мен ошол Достукту мындай сүйлөшүп атканда ошол жерде мен буларга шарт койгонмун. Биз жаңы үйлөрдү салганбыз ал жерге. Ал жерде жашаган үйлөр бар, жашабаган үйлөр бар, бирок жап-жаңы бойдон турат. Аларды бизге компенсация кылып бересиңер. Десек алар хорошо деди. Айткыла, үйлөрүңөрдүн баасын айткыла деди. Ар бир үйүңөрдүн баасын сатып алайлы, акча берели деди. Акча берели дегенде мен айттым, жок, бизге акчанын кереги жок. Бизди үйдү салып бердикпи, болду, акчаны албайбыз, акчанын кереги жок. Анын ордуна бизге жер бересиңер деди. Жер бересиңер деп талашып тартышып отуруп, мен 100 гектар дедим эле, акыры талашып тартышып отуруп 30 гектар жер алдык, туугандар. Мен ойлоймун, акчанын ордуна суулуу жерден, Лаккондон, Карабактын жанынан жер алганыбыз туура болду деп эсептеймин. Себеби бул түбөлүккө калат ал жерчи. Түбөлүккө биздин элибизде калат. 30 гектар жер. Ал эми ошол жердеги үйлөргө компенсация алып, 2 миллион же 5 миллион сом алып алган менен анан эч кандай пайда жок деп эсептеймин. Ошон үчүн жер алганыбыз туура болду деп айткым келет.